ушкылган, хурамалга жук кылган. Бул Манастын акылман кеңешчиси Бакай менен кыргыз прозасынын түптөөчүлөрүнүн бири Түгөлбай Сыдыкбековдун диалогунан үзүндү. Мында Бакай кошо өңдү кыргыздын нарктуу карыяларынын, кемеңгер инсандарынын көсөм сөз билген, орошон ойлору менен күн кечирип, алардын нарк насилин калың элге жайылткан калемгер тууралуу баяндалат. Түгөлбай Сыдыкбеков 67 жыл калемин колунан түшүрбөй, 20 кылымдагы кыргыз адабиятындагы реалистик прозаны калыптандырууга жана өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн жазуучу катары белгилүү. Ал кыргыз эли тили үчүн күйгөн, мекенчил инсан катары, кезинде улутчул көз карашта деп азап тарткан калемгер катары бүгүн да замандаштардын эсинде. Кыргызды кыргыз кылып кармап турган акыркы эгемендик учурунда, ага чейинки тоталитардык мезгил учурунда кыргыздарга акыл, эс, ар намыс, аң сезим катары өзүнүн жакшынакай пикирлерин айтып турган ушу Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз болгон да. Бул кишини эмне үчүн жанагындай журт атасы деген атак даңкка ээ болду анткени бул киши өмүр бою бийликтин көзүн карабай, кыргыз элинин тарыхы, кыргыз элинин маданияты, кыргыз элинин тили, үрп адат, салт санаасы деген маселени өзүнүн жашоосунан, өзүнүн өмүрүнөн жогору коюп, эл үчүн кызмат кылган киши. Кайсы бир мааниде даанышман десек болот. Бул улуттун атасы, руханий атасы деген статусту бергенден дагы тартынбай айтсак болот. Анткени бүт өмүрүн, чыгармачылыгын, өзүнүн эмгегин, ар бир жашаган күнүн улуттун келечеги деп, улуттун тагдыры деп ошого арнаган адам да. Залкарды эскерүү кечесинде жазуучу тууралуу поэзиялык ырлар окулуп, инсандын өрнөктүү өмүрү даңазаланды. Анын 110 жылдыгына карата КТРКнын каналдарында ар кандай эскерүү кечелери байма-бай көрсөтүлүүдө. Бекеринен бул киши ушу СССРдин мамлекеттик сыйлыгын алган эмес өзүнүн роман үчүн. Ана мына ушундай инсанды эскерели деп биздин улуттук телерадио берүү корпорациябыздын бардык телеканалдарында, радиолорунда ушу бир жума бою атайын жумалык өткөрдүк. Ушу биздин 1-каналдан тартып, мына Маданият тарых телеканалында Түгөлбай Сыдыкбеков тартылган телефильмдер, Түгөлбай Сыдыкбековдун көрсөтүүлөрү күн сайын берилип атты. Быйыл калемгердин мааракесин утурлай демилгечилер тарабынан Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармалар жыйнагынын 15 томдук китеби жарык көргөнү турат. Ошондой эле өзү жашаган турак жайына үй-музей макамын берүү жана өлкөдөгү маанилүү стратегиялык жерлерге Сыдыкбековдун ысымын ыйгаруу демилгеси көтөрүлүүдө. 4 жылдан бери ушул юбилейге даярданып келатабыз. Ал биздин демилгени өкмөт да колдоп, bir ай мурун уюштуруу комитети түзүлүп, өкмөттө ал уюштуруу комитетинин биринчи жыйыны болуп өттү. Ал жыйында биз сунуштап талап кылган 18 пункттан турган өкмөттүн жыйыны кабыл алынды, токтом чыгарылды. Түгөлбай Сыдыкбековдун каза болгонуна быйыл 25 жыл болуп чейрек кылымга жетти. Буга байланыштуу жазуучунун мурасын жайылтуу максатында мамлекеттик деңгээлдеги бир катар иш-чаралар өткөрүлөт. Анын ичинде жакын арада Россиянын жазуучулар союзунун демилгеси менен Москва шаарында жана Түркиянын Анкара шаарында Түрксой эл аралык уюму тарабынан эскерүү кечелери өтмөкчү. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.